Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Группа түзүү негиздери сабактарын улантабыз. Демек, экинчи баскыч бизде адамды каттагандан кийин эмне кылуу керек, кантип аны жетелеп, кантип өстүрүү керек, кантип ага дагы өз ишин үйрөнүүгө жардам берип, түрткү берсек болот, жана кантип ошол адам менен бирге команда болуп иштеп отуруп өзүбүз да ийгиликке жетсек болот, Демек, сабагыбызды улантабыз. Бул сабактын сизге кандай пайдасы бар, көрүп кетели. Биринчи, көпчүлүк адамдар жаңы ушул бизнести баштаганда мындай суроолор пайда болот. Сабак өт, ал менен сүйлөш, адамдар жаздырдың, аны артыңан эшитип жетеле десе, мындай суроо пайда болушу мүмкүн. Мен аларды эмнеге үйрөтүшүм керек деген суроо пайда болот, Жана кантип үйрөтөм? Мен алар менен эмне жөнүндө сүйлөшүшүм керек деген нерсе болот. Мен аларды кантип кызыктырсам болот ишке деген болот. Мен элдерди башкара албайм го, мен группа менен иштей албайм го. Мен аларды кантип үйрөтсөм болот ишке? Алар видеолорду көрбөйт экен, эмнеге? Мен көргөнмөн алар көрбөй атат да деген суроо пайда болот. Алар менде иштебей атат, эмнеге? Мен кылганды кыла албай атат. Мен аларды үйрөтө албай атам, эмнеге деген суроолор пайда болот, Ушул суроолорго толук жооп ала аласыз. Демек, өз командаңыз менен, өз группаңыз менен иштей аласыз жана ал команданы иштетип, кандайдыр бир натыйжага жеткире аласыз. Ушул натыйжага келе алат экенсиз ушул сабактын жардамы менен. Демек, жаңылар ишти баштаганда кандай проблемаларга кабыл болот жана эмне проблемаларды көрүшөт? Алар ишти баштаганда алардын башында иш боюнча туман болот экен. Туман болот, алар эмне кылыш керек, кантип керек, эмне кылыш керек, эмне кылам, канткенде айлык чыгат, кантип кардарлар табам, кантип мен интернеттен адам табам, кантип интернеттен иштеп отуруп айлыкка чыгам жана башка көптөгөн суроолорго алардын башында жооп жок болот. Анан өз бизнесине ишеним аз болот. Бул бизнесте мен чындап ийгиликке жете аламбы? Бул бизнесте чындап акча барбы? Бул бизнесте чындап эле адамдар ийгиликке жетеби же аз эле адам жетеби? Мен да ошолордун катарында болуп калбаймбы, ийгиликке жетпеген, банкрот болуп калбаймбы, колуман келеби келбейби деген көптөгөн суроолор болот. Ошол суроолорго биз жооп бере билишибиз керек экен. Маалымат жетишпейт көбүнчө маалымат жетишпегендиктен ушул суроолорго жооп жок болот. Андыктан сиз ушундай ишенбестиктер, ушундай туман менен иштей билишиңиз керек болот. Өйткөнү ишеним аз, өзүнө көп ишене бербейт. Ишеним продукцияга аз болот, компанияга аз болот, системага аз болот, базарга ишеним аз болот, башка адамдарга ишеним аз болот. Ишти эмнеден башташ керек экенин билбейт. Андыктан коркуп, качып, бекинип, эмне кылышын билбегендиктен ал кылгысы да келбейт жана бекинип качышы мүмкүн, Кимдирби ошентип качып кутулат иштен. Ишти кантип кылышты билбейт, андыктан көзү көрбөйт. Бул иш боюнча өз жолун билбейт, өз жолун көрө албайт, алдын ала көрө албайт да. Мындай кылсам бул ийгиликке жетем, мындай кылып отуруп ийгиликке жетем деген көрүү жок көбүндө. Ошондуктан ал адам өзүн жогото баштайт, бул иште. Анан кыла албай калсамчы деген күмөн санаа болот. Андыктан ишти баштай албай, коркуп жүрө берет. Сиз эми бул адамдар менен иштегенде, аларды жетелеп үйрөтүүдө эмне максатта алар менен иштеп атасыз? Эмне максатта аларды үйрөтүп, жетелеп өстүрүп атасыз? Эмне максатта? Сиз мунун жардамы менен эмнеге жетесиз? Албетте сиз адамдар менен иштеп отуруп, группаңыз менен иштеп отуруп, группаңызды үйрөтүп отуруп, группаңызды кимдир бирөөнү заказ алууга үйрөтүп отуруп, кимдир бирөөнү заказ жазууга үйрөтүп отуруп, кимдир бирөөнү продукцияны түшүнүп, каталогдун жардамы менен заказ алып, арзандатуу баа менен алып, белектерди алып, компанияны түзмө-түз алган, арзандатуу менен алган кардар болууга жардам берип отуруп, сиз эмнеге жетесиз? Өзүңүз 30 миң, 50 миң сом айлыкка чыгуу үчүн жасайт экенсиз, Ошол максатта ушуларды үйрөтүп турат экенсиз. Жана кимдир бирөөнү болсо группа түзүүгө үйрөтүп жардамдашып турасыз. Эмне максатта? Өзүңүз 30 миң, 50 миңге чыгууга. Эгерде бул айлыктарга чыккан болсоңуз, анда 100 миң, 200 миң айлыкка чыгуу үчүн көптөгөн адамдарга жардам берип отуруп, көптөгөн адамдар жетелеп отуруп, ошол айлыкка чыгат экенсиз. Бирок жалгыз 100 миңдик товар оборот жасоо мүмкүн эмес. Жалгыз миллион сомдук оборот жасоо мүмкүн эмес. Көптөгөн адамдар менен бирге иштешип отуруп, ар кимдин жөндөмүнө жараша. Кимдир бирөө өзүн сатуудан табат, кимдир бирөө өзүн алуудан табат көбүрөөк продукцияны, кимдир бирөө өзүн алып кеде адамдарга айтып өзүнүн продукциясын бекер кылып алуудан табат, кимдир бирөө сатып иштеп профессионал катары иштөөдөн табат, кимдир бирөө болсо интернет аркылуу иштеп группа түзүп, ошо группаны жетелеп, ошо группаны өзүнө алууга жардам берип отуруудан көбүрөөк табат. Ушул адамдарга өзүн табууга жардам берип жана тапкан ишинде профессионал болуп, тапкан ишинде мыкты болууга жардам берип отуруп, сиз 100 миңдик, миллиондук, 500 миңдик оборот жасап отуруп, 50 миң, 100 миң, миллион акчалар табат экенсиз. Өмүр бою алардын ишин жасап жүрө бербеш үчүн дагы жетелешиз керек экен. Мына кээ бир лидер бар, менде мына тааныш лидерлерде башка компаниядан келген адамдардан арасында бар. Ал мурун башка бир ушундай косметика компаниясында иштеген, анан кантип иштейт элең деп сурап сүйлөшүп калсак, баардыгын заказын өзү жасачу экен. Ошол компанияда көптөгөн лидерлерди ошондой экенин байкадым. Ошол чоң эле лидерлердин сүйлөшүп калсак, заказдарын өзүм жазып берем дейт. Анан азыр интернет өнүгүп калбады, өздөрүн жазып үйрөтпөйсүзбү десе, алар жазса адашып калат, алар жазса көп ката кетирет, ошон үчүн өзүм эле жазганым тынчыраак дешет. Анан ошентип өмүр бою алардын заказын жазып жүрө берет. Анан 2 жылдан жолугушсак деле ошол эле акчада турган болот. 5 жылдан жолугушсак деле ошол эле акчада турган болот. Ал эми биз адамдарды жетелеп туура үйрөтүп отуруп, биз 2 жылдан ал адам менен жолугушканда биздин акчабыз 2 эсе жок дегенде өсүп калган болот. Ал эми 5 жылдан карасак 5 эсе же 10 эсе өсүп калган болот. Андыктан сиз өмүр бою алардын ишин жасап, өзүңүз жүрө берсеңиз, анда чарчап да каласыз.
Ушундай болбош үчүн ушул сабакты өздөштүрүп алып, адамдарга жетелеп, аларды өсүүгө жардам беришиңиз керек экен. Эшикте иштеп, эс ала албай жүрө бербеш үчүн дагы экен. Кээ бир адамдар бар, көптөгөн кардаларды каттап коет, көптөгөн дистрибьюторлорду каттайт, ошолор менен бирге иштей берет, алар жок болсо алардын бизнеси токтоп калат. Эшикте иштебесе акча түшпөй калат да, анан алар эс албай жүрө берет. Эс алайын десе акча түшпөй калат, оборот болбой калат, токтоп калат, иштин баары токтоп калат. Ошон үчүн ушундай болбош үчүн эмне кылыш керек? Сиздин группаңызда иштеген жана сиз менен иштешкен адамдарды өстүрүп, профессионал катары өсүүгө жардам беришиңиз керек. Ошондо гана биз эртең келечекте командабыз. Биз сиз дагы күчтүү иштеп калат, биз күчтүү лидерлерден болуп калат экенбиз, чоң лидерлерге айланат экенбиз. Жана биз адамдарды үйрөтүп койсок, жакшы жери эми жаңы адамдарды каттап, жаңы адамдарды үйрөтүүгө да бизде убакыт дагы, энергия дагы, каалоо да пайда болот. Ал эми ошол адамдардын ишин өзү жасап жүрө берсек, биздин адамдар сөзүнө ишенбейт, кылбайт. Ал эми биз болсок убактыбыз жетишпейт башка нерсеге. Ошол замкнутый кругтан чыга албай жүрө беребиз. Алар өзүнө ишенбейт, колуман келбейт, кыла албайм деп жүрө берет. Сиз болсо, кандай адамдар менен иштеп атам өзүм, эмне болгон адамдар, эмнеге силердин адамдарыңар башкача деп бизге кээ бир командалардан айтышат. Бизде сабактар бар, датайм өтүчү ушундай үйрөтүп турабыз, системабыз бар үйрөтчү, артыбыздан адамдарды өсүүгө жардам берүүчү сабактарыбыз бар. Ошондуктан биздин лидерлер, биздин адамдарыбыз өз алдынча иштейт. Ал эми алардын адамдары алар жоктот, аларсыз кыла албай калат. Анан силердин адамдарыңар башкача, биздики андай эмес деп бизге айтышат. Ошондой болбош үчүн ушул сабакты толугу менен өздөштүрүп, ушул сабакта айтылган нерселерди дайым жасап турабыз. Мен барда бизнес бар, мен жокто бизнес жок деген адамдар бар да, ошондой адамдарды көрдүк. Алар эгерде заказ жазбай калса өз адамдарын карабай калса, эмне болот? Алардын бизнеси токтоп калат. Ошондой болбош үчүн эмне кылыш керек? Адамдарыбыздын көпчүлүгүн өз алдынча болууга үйрөтүш керек экен. Ал үчүн аларды биз жетелеп өстүрүш керек экен, акырындык менен, чыдамкайлык менен алар менен иштешип отуруп. Чоң товарооборотторго чыгуу үчүн дагы ушул жөндөмдөр керек болот экен. Ушул сабакты толугу менен өздөштүрүп, практикада жасашыбыз керек экен. Мына чоң товарооборотко чыгуу үчүн сиз жок дегенде айталы бир 50 кишини өз алдынча болууга үйрөтүп коюшуңуз керек. Ошондо алар өз алдынча иштей берет, оборот боло берет. Сиз дагы жаңы адамдарды, жаңы шаарларды камтып, жаңы шаарлар менен, жаңы мамлекеттер менен иштешкенде сизде убакыт пайда болот. Ал сиз убакыт пайда болбой, ошол эле адамдар менен кайра иштеп жүрөт экенсиз. Анан айлыкта сизде потолок болбош үчүн, мына кээ бир адамдар бар, мына айлыкты жогорудан чечилет. Мына мен дагы жолугушууларды өткөрүп жүргөндө көрүп жүрөм андай адамдарды, өзгөчө айлыкка иштегендерде потолок, алар баардык ишти өзү жасаш керек. Көпчүлүк ишти андыктан аларда тез чарчоо болот жана өз ишин жаман көрө баштайт. Эмнеге? Күндө эле ошол рутина окшош ишти жасай бериш керек болот. Ал эми ошол жерде анан көпчүлүк жерде жетекчи болсо да потолокко келген болот. Потолоктон дальше өтүш үчүн ошол үстүндөгү жетекчилер иш ордунан кетиш керек болот. Аны күтүш керек болот, же болбосо ошондо да күткөндө дагы бул лотерея сыяктуу. Бир болсо болуп калабыз, себеби бизге ошон биздин деңгээлибизде адамдар көп да, ошо кандидаттардын арасынан бирөөсүн тандап алат. Ал эми бул бизнесте андай эмес, сиз потолок жок бул жерде, бул бизнесте потолок жок өзү. Потолок эмне себептен бар болушу мүмкүн. Потолок бар болсо дагы ал компаниянын айынан эмес, сиздин ишти туура эмес алып барганыңыздын айынан болушу мүмкүн. Демек сиз артыңызда адамдарды өстүрбөй атасыз, өзүңүздүн адамдарыңызды өз алдынча болууга үйрөтпөй атасыз. Андыктан сиз потолокко келип такалып каласыз. Ошо потолокко такалбаш үчүн сиз демек өзүңүздүн адамдардын өз алдынча сизсиз да иштей турган деңгээлге, сизсиз дагы өсө ала турган, сизсиз дагы өстүрүүгө жөндөмдүү болгуча аларга жардам берип, аларды өсүүгө аракет кылып жардам берет экенбиз. Салым кошот экенбиз, убактыбызды бөлүп, аларды тынбай, алар менен тынбай бирге иштешип отурат экенбиз. Алар үчүн биз менеджер болуп, аларды да бизге ошол күчтүү менеджер болууга жардам берет экенбиз. Ошентип отуруп потолокту жок кылат экенбиз. Эл менен иштөөдө негизги мыйзамдар бар, ошол мыйзамдарды көрүп кетиңиз. Эки негизги суроого жооп бериш керек экенбиз өзүбүзгө жана алар үчүн. Биринчи суроо бул эмнеге, эмне максатта деген суроо. Экинчи суроо кантип, Мына көпчүлүк адамдар келгенде бизге эмнеге деген суроону бербейт. Алар канча жасашың керек, эмне кылышың керек деп суроо берет, Бирок эгерде сиз алар менен сүйлөшүп отуруп, эмнеге, эмне максатта деген суроого жооп бербесеңиз, анда кантип деген суроо бул уже андай деле чоң ролду ойнобой турган болот. Мисалы үчүн биз айтышыбыз мүмкүн, айталы бул бизнесте ушу интернет аркылуу иштеп, ушинтип адамдарды каттайсың, адамдар өздөрү үчүн ала баштайт, анан сага айлык чыгат. Бирок эмне максатта жасап атат? Кандай айлыктар бар? Канча акчалар бар? Эмнелерге жетсе болот? Ошолорго биз ага жооп бербесек, анда ал кичине кыйынчылык болгондо эле таштап коет. Ал эми тескерисинче, ал адамда эмнеге, эмне себептен, эмне максатта муну жасап атам деген суроого чоң жооп болсо, анда ал кичинекей кыйынчылык болгондо таштап койбойт экен. Кантип суроо деген суроого жооп жок болсо дагы, ал изденип аракет кылып акыры таап алат экен жолун. Ошон үчүн бул негизги суроо бул эмнеге, эмне максатта деген суроого сөзсүз түрдө жооп бериш керек экен. Демек биз адамдардын мотивациясы, кызыгуусу менен биринчи иретте ушунусу менен иштешибиз керек экен. Андан кийин гана аны үйрөтүүгө аракет кылыш керек экен. Эгерде биз ал адамдын кызыгуусун иштеп турбасак, ал өзүнүн кызыгуусун унутуп койсо же уктап калса, анда кантип деген суроо ушу эч кандай пайдасы тийбей калат экен. Андыктан биз адамдар менен иштөөдө дайым эмнеге, эмне максатта деген суроого улам-улам жооп берип, улам-улам ошол жоопту ага эстетип туруш керек экен, Аны кантип билишти, алардын кандай максаты бар, кандай кызыгуулар бар, кандай жашагысы келет, кандай ардуу тилектер бар, ошону билиш үчүн
кийинки видеолорубузду көрүп кетесиз. Бул видеонун кийинки бөлүгүндө көрүп кетет экенсиз. Демек кантип деген бул экинчи орундагы суроо экен, экинчи орундагы суроо экен. Бирок көпчүлүк жаңы адамдар кантип деген суроого жооп алгысы келет. Эмнеге дегенге жооп алгысы келбейт. Бирок сиз ошол эмнеге, эмне максатта дегенге сөзсүз түрдө жооп берген аракет кылыңыз. Анын үчүн сиз мына мотивация берүүчү мен кантип директор болуп калдым деген видео бар. Ошону сөз түрдө көрсөткөн аракет кылыңыз. Жана башка мындан башка да көптөгөн мотивация берүүчү сабактар болсо ошолорду көрсөткөн аракет кылыңыз. Бай адамдардын сырлары деген сабакты көрсөткөн аракет кылыңыз. Эгерде ал адам үчүнчү вариант тандаган болсо. Ал эми экинчи вариантты тандаган болсо, мүмкүн болсо, ийгиликтүү сатуучулардын тарыхтарын айтып берген аракет кылыңыз. Сабак өтүүдө бул сөз түрдө ушул мыйзамды эске алыңыз. Жаңы ишке үйрөтүүдө сөз түрдө ушул мыйзамды, ишке кызыктырууда жана группаны жетелеп өстүрүүдө ушул мыйзамды сөз түрдө эске алыңыз. Сабак өтүүдө, жаңы ишке үйрөтүүдө, бул ишке кызыктырууда дагы, анан группаны жетелеп өстүрүүдө. Дайым биринчи эмнеге, эмне максатты деген суроого жооп берген аракет кылыңыз. Ал үчүн сиз ал адамдар менен максаты жөнүндө сүйлөшүп туруңуз. 10-15 мүнөт. Экинчи, мына адам менен тааныштыңыз, ага үчүнчү вариант боюнча видеолор таштадыңыз, таштагандан кийин эмнеге, эмне максатта деген боюнча суроого жооп бериш үчүн, демек, мен кантип директор болуп калдым аттуу видеону сөз түрдө жөнөтөңүз. Анан мына бизнеске кызыгуусун ойготуу деген видеону көрүп чыгыңыз. Бул дагы сизге бетме бет жолугушканыңызда, же телефон менен иштегениңизде эгерде байкап калсаңыз, анын эмнеге, эмне максатта деген суроого жообу жок болсо, анда сиз ошого жооп таап берген аракет кылыңыз. Ушул видеодо сиз толук үйрөнүп, ошону практикада жасасаңыз болот экен. Эл менен иштөөдө, группа менен иштөөдө негизги эрежелер. Ошол жөнүндө сүйлөшүп кетели. Мына адамдар ишенет, адамдар эмнеге ишенет экенин көрүп кетели. Анын үчүн биз кичинекей көнүгүү жасайлы. Азыр мен айтканды кыласыз, мен айтканды кылып, өзүңүздү кантип не кылып атканыңызды байкап туруңуз. Демек сиз азыркы учурда сөймөйүңүздү көрсөтүңүз, указательный палец сөймөйдү көрсөтүңүз. Тез сөймөйдү указательный палецти көрсөтүңүз. Эми колуңузду түшүрбөй, манжаңызды түшүрбөй, ошол бойдон кармап туруңуз. Азыр сиз кайсыл манжаңызды көрсөтөсүз? Бул сүрөттөгүдөй бармакты көрсөттүңүзбү, же сөймөйдү көрсөттүңүзбү? Бармакты болуш керек, Көпчүлүк адамдар бармагын көрсөтүп тура беришет. Биз көптөгөн сабактарда ушул көнүгүүдө жасаганда көпчүлүк адамдар залдын 80-90% бармагын кармап турган болот. Сөймөй деп атсак дагы, указательный палец деп атсак дагы бармагын кармап турган болот. Эмнеге? Адамдар укканын эмес, көргөнүнө ишенет экен. Демек адамдар укканын кылбайт экен, алар көргөнүн кылат экен. Демек башкача айтканда, сиз эмнени жасап атсаңыз, алар да ошону жасайт экен. Сиз өзүңүз жасап жаткан ишти тез оңой үйрөнүшөт. Ал эми сиз жасап аткан ишти алар үйрөнүшү кыйын. Сиз өзүңүз жасап көргөн ишти, ошол ишти практикада өздөштүрүп алган ишти алар сиз жакшы айтып бере аласыз жана аларга жакшы үйрөтүп бере алат экенсиз. Ал эми сиз өзүңүз жасап алган ишти үйрөтүшүңүз өтө кыйын экен. Жана ал жөнүндө сиз китепти окуп алып айтып берсеңиз дагы эмнегедир ал адамдар кабыл албайт экен. Жашоо ушундай түзүлүптү да, андыктан сиз сөз түрдө ошол биз видеодо айткан тапшырмаларды сөз түрдө жасап, практикада жасап, ошонун мыктысы болуп алууга аракет кылыңыз. Ошондо сиз башкалардан ошол ишке үйрөтө алат экенсиз. Анан ошол эле мезгилде сиз мамиле жакшы болгон сайын адамдардын саны көп болот экен. Жана мамиле жакшы болгон сайын адамдар сиз айткан нерсени кыла баштайт экен. Сиз айткан кеңештерди жасай баштайт экен. Мамиле начар болсо сиз айтканды кылбайт экен. Андыктан мүмкүн болсо мамилени жакшы түзүп, жакшы кылууга аракет кылыңыз. Ал адамдар менен жакшы мамиледе болууга аракет кылыңыз дайым. Мамиле бул атмосфера, иш атмосферасы. Мамиле канчалык жакшы болгон сайын, иш атмосфера ошончолук жакшы болот. Бирок эми мамиле дегенде сөз түрдө эркелетип албаш керек. Конечно, бул жерде холодно-жарко деген принцип бар. Холодно-жарко бир түр бираз или тепло, прохладно деп коелу. Бизде дайым тепло и прохладно болуш керек да. Холодно-жарко болсо, анда өтө жарко болуп кетсе, өтө мамиле ысык болуп кетсе да биздин моюнубузга турулат экен адамдар. Өтө холодно болуп кетсе дагы бизге равнодушный болуп, биздин айтканыбызды кылбай, биз менен бирге болгусу келбей, биз айткан ийгиликке жеткиси келбей калат экен. Демек, биздин команда болбой калат экен адам, Ошондуктан холодно-жарко болуш керек экен, тепло и прохладно. То есть балансы, жылуу мамиледе болуш керек, анан анча-мынчада кээде акырын суутуп туруш керек адамды. Өтө жаш болбош үчүн, кандайдыр бир деңгээлде сублимация болуш керек, бизге баш ийүү болуш керек, кандайдыр мезгилде. Баш ийүү дегенде бизди начальник катары көрбөстөн, бизди наставник катары көрүп, бул мага аны көптү билет, ийгиликке жетти, муну мага только мунун айтканын кылсам, мага только пайдасы тиет деген мамиле болуш керек да. Өтө достук кылып алса бизди, анда биз айтканды тоготпой калат. Андыктан бул жерде тепло и прохладно болуш керек экен.